Азыркы күү таң алдында деп аталат. Раматылык Шекербек Шеркул чоң атам айтчылы. Балам, сен дагы ошо бир дээриңде болсо күү чыгар, огон чыгар, сен да тарыхта каласың. Ошол ата бабанын ыйык мурасын комузчулукту өркүндөткүчөт, балдарыңа да үйрөт деген айткан осуят сөздөрүн аткарып, балама кызыма да үйрөттүм. Эми ошол сенде күү жарат деген эске алып, таң алдында деп бир күү жараттым эле. Ошону Кутман кыргызыма ойноп берейин. Бул күүдүн баянында ошо Кудай ырыскыны таңга маал чачат экен. Ким эрте турса, анын бир жумушу көп болуп бүтөт экен. Таңга маал жаратылыш таптаза болуп турат экен. Күн таңга маал күндүн чыгып келе аткан, эл журтка, жан жаныбарга төгүлүп аткан күндүн мээрими жаркырап чыгып келе аткан көрүнүш баяндалат бул күүдө. Тоолордун учтарында жаркырап күндүн алтын нуру тийип келе аткандыгы көрүнөт. Чымчыктар, куштар сайрап, мечиттерде азан айтылып, Кудайга сыйынгыла, эки дүйнө бактылуу болосуңар дегенде мечитке намазга чакырып аткандыгы угулат. Коростор кыйкырып, таңга маал таң атты деп шаңдуу кыйкырык жар салып атат. Мына ушундай бир өзгөчө кара күү стилинде чыгарылган күү. Анда таң алдында деген күүнү ойноп берейин анда.